Урматтуу мекендештер, Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлигимди койгонумдун башкы себеби элибиздин ден соолугу, билимдүү келечеги жана таза айлана чөйрөдө жашоосу мен үчүн эң чоң баалуулук. Мен 37 жылдан бери медицина тармагында иштеп келем. Бул жылдар мага бир чындыкты көрсөттү. Адамдын ден соолугу анын жашоо шартына, билими менен экологияга тыгыз байланыштуу. Саламат коом түзүү үчүн биз медицина, билим берүү жана социалдык чөйрөнү бир багытта өнүктүрүшүбүз керек. Менин максатым расмий жана альтернативдүү медицинаны айкалыштырып, элдин саламаттыгын чыңдоо менен катар жаштарга сапаттуу билим берүү, айыл жергесиндеги аялдар менен балдардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана таза жашыл айлана чөйрө түзүүгө салым кошуу. Элибиздин келечеги бүгүнкү иш аракетибизде. Келгиле, бирге өнүгөлү, бирге өзгөрөлү. Дени сак эл, билимдүү коом, таза айлана, күчтүү мамлекет.